Жеңишке жетип, ийгиликтин туу чокусунда турган жаңы шайланган президент Дональд Трамп Вашингтонго келди. Жеңишке жеткен кандай сонун? Республикачылар эми президенттик кызматты жана Конгресстин эки палатасын, өкүлдөр палатасы менен Сенатты көзөмөлдөйт. Демек, бийликтин бардык ырчактары алардын колунда болмокчу. Мен инфляцияны токтотом. Биздин өлкөгө агылып кирип жаткан кылмышкерлерди токтотом. Жана Америка кыялын жандантам. Шайлоо өнөктүк учурунда Дональд Трамп өлкөнү такыр башка жол менен жетектей турганын убада кылган. Азыр ал өз идеяларын ишке ашырууга даяр жана Конгресстеги саясий жетекчиликтин колдоосуна ээ. Бул азыркы доордогу эң маанилүү Конгресс жана эң ырааттуу башкаруу болот деп ишенем. Анткени ачыгын айтсам, саясаттын дээрлик бардык тармагын оңдоого туура келет. Андыктан бизден талап кылынган нерсе кылдаттык менен пландаштырып, ишти так аткаруу жана биз азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Чоң рахмат. Саясат оңой жумуш эмес. Кечээ Дональд Трамп январда боло турган президенттик мөөнөттүн алмашуусунун символу болгон Ак үйдө Джо Байден менен жолугушту. Трамп тездик менен өз командасын топтой баштады. Бирок алар Сенат тарабынан бекитилиши керек. Ал коргоо министри кызматына Fox News телеканалынын алып баруучусу, Ирак менен согуштагы мурдагы аскер кызматкери, учурдагы аскердик түзүлүштү өзгөрткүсү келген Пит Хегестти тандады. Өткөн жумадагы подкастында ал мындай деген: аялдар согуштук иш-аракеттерге катышпашы керек. Бул бизди күчтөнткөн да, алсызданткан да жок. Бирок бул согушууну татаалдатты. Трамптын АКШнын башкы юридикалык кызматкерин, башкы прокурорун тандоосу да талаштуу. Мэтт Гаетс сексуалдык максатта жаш балдарды сатуу иши боюнча тергелип, бирок эч качан жоопкерчиликке тартылган эмес. Ошентсе да ал Дональд Трамп үчүн кымбат адам, анын ишенимдүү жандоочусу. Ал 2020 жылдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн добуш берген жана ал Трамптын соттук иштерин токтотуу боюнча ыйгарым укукка ээ болот. Дональд Трамп өзүнүн идеологиялык образындагы адамдарды тандоодо. Январдан баштап Америка оңго карай чукул бурулуш жасамакчы. Ал эми анын тандоолору АКШнын жаңы багытын чагылдырып турат.